Саламатсызбы? Бизге Epson принтер колдонгон мугалимдерден принтерим сызыктар менен чыгарып жатат, сүрөттөр так чыкпай жатат, айрым түстөр чыкпай жатат, барак таптакыр эле ак болуп чыгып жатат деген кайрылуулар көп келет. Эгер сизде да ушундай көйгөй болуп жатса, анда бул видео сиз үчүн. Мисалы, сиз ушул сүрөттү басып чыгаргыңыз келди. Бирок принтерден чыккан жыйынтык сүрөттө көрүп турганыңыздай сызыктар менен чыгып, так эмес болуп, айрым түстөр басылбай, же барак таптакыр ак болуп чыгып жатат. Эмне үчүн мындай болуп жатат? Бул суроого жооп берүүдөн мурун көйгөйдүн себебин жакшыраак түшүнүү үчүн алгач принтердин жүрөгү болгон басма баш эмне экенин жана ал кандай иштей турганын түшүнүп алышыбыз керек. Анткени көпчүлүк учурда мындай көйгөйлөр дал ушул басма баш менен байланыштуу болот. Басма баш деген эмне? Бул жерден көрүп турганыңыздай басма баш принтердин ичинде оңго жана солго жылып, кагаздын үстүнө сыя чачып иштеген негизги тетик. Эми анын кандай иштээрин карап көрөлү. Принтердин капталындагы сыя контейнерлеринде сыя сакталат. Ал сыя атайын түтүкчөлөр аркылуу басма башка келет. Басма баштын ичинде көзгө көрүнбөгөн өтө майда тешикчелер бар. Алар ушунчалык кичинекей адамдын чачынан да бир нече эсе ичке. Сиз басып чыгарууга буйрук бергенде басма баш ошол майда тешикчелер аркылуу сыяны миңдеген кичинекей тамчылар түрүндө кагазга чачат. Бул процесс өтө ылдам жүрөт. Басма баш оңго солго жылып, сыяны керектүү жерлерге так түшүрөт. Мына ошондуктан тексттер так, сүрөттөр кооз жана түстөр ачык болуп чыгат. Өзүңүз көргөндөй эле, принтер сыяны басма баштагы өтө майда тешиктер аркылуу кагазга чачат. Бирок убакыттын өтүшү менен бул тешиктердин айрымдары бүтөлүп калышы мүмкүн. Жөнөкөй тил менен айтканда, сыя ошол тешиктердин ичинде кургап катып калат. Кургап калган сыя тешиктин оозун жаап койгондуктан, ал жерден сыя өтпөй калат. Натыйжада кагаздын айрым жерлерине сыя жетпей, жогоруда айтылган көйгөйлөр пайда болот. Бул көйгөйлөрдү кантип чечебиз? Мындай учурлар үчүн Epson принтерге атайын тазалоо функциясын кошкон. Бул функция басма башты тазалоо, же болбосо прочистка печатающий головки деп аталат. Басма башты тазалоону иштеткенде тешиктерде катып калган сыяларды тазалап, жабылып калган тешиктерди ачып берет. Көпчүлүк учурларда ушул процедурадан кийин сыя кайрадан бардык тешиктерден бир калыпта чыгып, басып чыгаруунун сапаты жакшырат. Басма башты кантип тазалайсыз? Аны кийинки видеодо жөнөкөй тилде кадам-кадам көрсөтүп беребиз. Бул видеону даярдоого көп убакыт жана эмгек жумшалды. Эгер сиз үчүн пайдалуу болгон болсо, комментарийге пайдалуу болду деп жазып коюңуз. Бул биз үчүн чоң колдоо болот.